Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Берилген тасмада биз академиялык модулун карап чыгалы. Академиялык модуль этап менен толтурулат. Алгач календарды толтуруп, андан кийин сменаларды, программаларды, предметтерди кошуу шарт. Андан соң класстарды же топторду системага кошууңуз зарыл. Уюмга календарды кошуу процессин карап көрөлү. Окуу жылын, каникул мезгилин, майрам жана дем алыш күндөрүн кошуу үчүн уюмдар бөлүгүн тандап, андан соң жалпы модулуна өтүп, календарды тандаңыз. Сизге календардык күндөрдүн тизмесин кошкон баракча ачылат. Жаңы окуу жылын кошууну мисалга келтирели. Ал үчүн кошуу баскычын басыңыз. Аталышын, мекеменин ачык же жабык экендигин, окуу жылынын убактысын, башталган датасын жана аяктаган датасын көрсөтүп, керек болсо комментарий калтырсаңыз болот. Сактоону басыңыз. Жазуу ийгиликтүү кошулду. Календарды толтурган соң, билим берүү уюмуна сменаларды кошсоңуз болот. Ал үчүн кийинки сменаны кошуу видео колдонмосун көрүңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.